Ош шаарында акыркы бир ай ичинде ичүүчү таза суу 3 жолу үзгүлтүккө учурады. Акыркы жолу кечээ 5 майда нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Папан суу сактагычына жакын жерден 2 жолу катуу сел түшүп, Ак Буура дарыясы катуу ылайланган. Жыйынтыгында шаардын Анар, Төлөйкөн, Кулатов жана Черемушки кичи райондорунда ичүүчү суу токтоду. Суу ылайланган учурда шаардагы 6000 кубдук суу кампа тургундарды суу менен толук камсыздай албайт. Мына улам шаар тургундарынын нараазычылыктарын пайда кылууда. Суу тунуганда берилет да, что тут непонятного? Ремонт кылса 5 АЖО, 30 министр, ондогон мэрлер арасында күчтүү мелис 5 жыл отурду. Ремонт кылса кылат эле да, кеп башка жакта. Туура сөз, так маалыматтын жоктугу ар кандай түйшүктөрдү жаратат. Көп кабаттуу үйлөрдөгү жашоочулардын жашоосу суу болбосо кыйындап калат. Улам суу токтой берсе, суу чарба тармагында ремонттон өткөрүш керек го. Шаардык суу чарба башкармалыгын ремонттон өткөрүш керек го. Жаңысын алмаштырып, ато срогу давно өтүп кетип, иштебей жатат окшойт. Таза суунун токтошу тууралуу маалымат берилбегендиктен тургундар күн мурунтан эле желим бөтөлкөлөргө суу камдай баштады. Учурда аба ырайына байланыштуу шаардагы бала бакчаларда суу камдап алышкан. Алдын ала бирок биз даярдыкка чейин эле бизде ёмкосттор болот. Себеби бакчада кайсы маалда да суу өчүп калган маалда биздин милдетибиз ошого жеткизе койбой запас камдап турабыз. Запас ёмкосттор болот. Ашыкча эң болбогондо ушу баклажкаларга толтуруп алсаң, кол жууганга, балдардын бети колун жууганга, тамак ашка ошо өзүбүздүн ёмкосттор жетет. 3 күн 4 күндүк запаска чейин кармап турганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ал эми Ош шаардык суу чарба башкармалыгынан билдиргендей, таза суу көйгөйү жакын арада чечилбейт. Анткени көйгөйдү чечүү боюнча атайын долбоор иштелип чыккан. Бирок ал чоң суммадагы каражатты талап кылгандыктан азырынча инвестор табыла элек. Ошол жылдын максаты 2 километрге чейин аябай көп колоттор бар, ошол жактан аябай көп сел келет да. Ошондо биз ошондо эле баягы толук 100% суу болот деп айта албайбыз. Себеби биздин мына бул орточо кандай суулар келгенинде бизде маалыматтар бар. Мисалы 28 күн келсе, ошонун 3 күнү Папандан келет да. Папандан келгенде бул сууну ал жактан токтотуп чыгат. Ошон үчүн жок деген азыр ошо 28 күн мисалы ушу быйыл болду десек, 3 күнү баары суу токтойт. 25 күн биздин ушу жашоочуларга жакшы болот. Эске салсак, Ош шаарында 2016-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда 6000 кубдук суу кампа пайдаланууга берилген. Ал учурда жергиликтүү бийлик резервуар Ош калкын толугу менен таза суу менен камсыздайт деген болчу. Бирок ал болгону калктын 20% гана камсыздай алат. Ажибай Пайздин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.